Oyun талаасында кызуу тирешип жаткан бул командалардын бири Оштун, экинчиси Жалал Абадтын оюнчулары. 70 минутталык оюндун жүрүшүндө эки команда тең мыкты оюн көргөзүп, каршылаштардын дарвазасына арт-артынан топ узатып жатышты. Бирок бул оюн мелдештин алгачкы беттеши болгондуктан эки тарап тең күчтүүлүк кылып, оюндун жыйынтыгында тең чыгышты. Каршылаштарыбыз жакшы экен. Оюн айтып берсем, счет 2-2 болду. Жакшы оюн жакшы болду. Планыбыздай болбой калды, бирок кийинки оюнга аракет кылабыз, күчүбүз берип полный. Биз азыр максимум биринчи командада азыр биринчи оюнда нече ойнодук, кийинки оюндарда уже утушубуз керек да. Анан жарым финалга чыгабыз. Өспүрүм курактагылардын кыл чайнашына айланган бул мелдеш Нарын облусунун аймагында өтүп жаткан республикалык мен чемпионмун аталышындагы долбоордун алкагында уюштурулган. Анда спорттун футбол түрүнөн 7 дубандан 7 команда катышып, эки тайпада күч сынашууда. 7 областтан келишти. Буларды эки группага бөлдүк. Бир группада 4 команда, экинчи группада 3 команда болуп. Булар группабой ойношот. Ошол группадан эки мыкты команда, көп упай топтогон команда полуфиналга чыгышат. 2-2ден чыгышат ар бир группадан. Ал жакта уже полуфиналдар болуп, жана финалдар болушат. Өлкөнүн булуң бурчунан келген мына ушул спортчулардын оюн учурундагы ыңгайлуулуктары уюштуруучулар тарабынан түзүлүп берилген. Маселен, алардын коопсуздугу үчүн милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иш алып барса, оюн талаасынын жанына медицина кызматкерлери дайындалган. Коопсуздугу боюнча, ушул коопсуздугу боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан милициялар берилди. Ошол медиктер мына ушул көрүп атасыздар өзүңүздөр, ошо скорийлерин өздөрү алып келип, ошол убагында жардам берип, ошол коопсуздугу боюнча, анан жатакана тамак аш маселелери боюнча бул Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт департамент тарабынан бөлүнгөн акча каражаттын негизинде ар кайсы жерлерге жатып ошо тамак аштары берилип атат. Ал эми мелдеш Нарын шаарынын аймагындагы футбол талааларында 2-майдан 4-майга чейин болуп, финалдык оюндар 4-май күнү өткөрүлмөкчү. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, жаңылыктар, Нарын шаары.